Qorasuudun jolundagi archadan 2 metrga ektirib bu daraxtlarni chiqarib solamiz. Bu da shahar tipga o'xshab turish. Bir demo turgan avtobuslarda har biri 2,5 milyon rubl biz Qirg'izistonga 3 millionga jetib aqcha bo'ladi. Shuni olib berdi. Yevropadagi bolalarimiz 2 milyon, Rastamoshkasi bilan 2 milyon 400 ming so'mga musorning mashinani olib Güdöstü Aravan rayonunun Alenarov аймағында халықтың қалың қатмарының социалдық көйгөйлөрүн чечүүгө багытталган долбоорлор алдыңкы тажрыйба болуп бере алат. Мындан улам үлгүлүү аймактын аракетин жайылтуу үчүн айыл өкмөттөр арасында көчмө жыйын уюштурулду. Район башчысы жана бардык мекеме ишканаларынын өкүлдөрү акысыз автобустар менен айылдагы уникалдуу долбоор менен таанышты. Анда элеттеги элдин турмуш тирилчилигине шарт түзгөн заманбап автобустар, коомдук автоунаанын ар биринин баасы 2,5 миллион сомго бааланган. Айылдагы жүргүнчүлөр мындан ары акысыз каттай алышат. Демөөрчүлөр айдоочулардын 15 миңдик майнасын төлөсө, айылдык казнадан күйүүчү майы каржыланат. Бул акысыз каттамдар туруктуу болорун айыл өкмөт башчысы айтат. Кайрымдуулук фонддор менен сүйлөштүрүп, водительдердин кызмат акыны 15 миң сомдон чечпей далар. Ошондуктан биздин Аленаров айыл өкмөтүндө автобустар акысыз катнай баштады. Ettiğimden 7'den tünü 7'gece akısız katlaydı. Жаңа ayaldamalar kuruldu. Zaman bop. Şu ayaldamalarga Japonya ülkesinden жаңы çipler zakaz ettik. Avtobuslarga çip o'rnatilib turib, har bir ayaldamaga kirgan adam avtobus qayerda keldi, qancha minutda o'sha ayaldamaga yetib keladi. O'shuni tablodan, ekrandan ko'rib turadi. Assalomu alaykum. Qandaysizlar? Чет өлкөлүк фонддордун каржылоосу менен ачылган тигүү цехи жумушчуларды кабыл баштаганына бир жума болду элек. Заманбап шарты менен түптөлгөн цех ишин баштабай жатып, коңшу мамлекеттерден буйрутма түшкөн. Ишкана айылдагы кыз-келиндерге жумуш орун түзүү үчүн түзүлүп, бүгүнкү күндө 150ге жакын тигүүчү иштей баштады. Тигүү цехинде жашоого ыңгайлуу шарт толугу менен каралып, майнасын туруктуу берүү үчүн заманбап жабдыктар толугу менен орнотулган. Көчмө жыйында калкка жумуш берген кичи инвесторлор менен иштешүү жана долбоорлорго тартуу аракети талкууга Айрыкча ушул жумушу жок айымдарга, жумушу жок тургундарга ачылды. Эми ушул жумушту айыл жергесинде отурган жумушу жок адамдарга, отуруп калган кыз-келиндерге ачылып атат. Эми ушул жерде иштешке бардыгы муктаж иштешет, эки жактан келишет, жатаканасы менен, бар жок шарттары менен. Андан соң көчмө жыйын көчөлөрдү жарыктандыруу жана таштандылар үчүн коюлган үкөктөрдү уланды. Район башчысы ар бир айылга эко урналарды орнотуу жана жеке ишкерлер менен кызматташууга үндөдү. Айылдагы социалдык дүкөндүн иштеп жатканына бир айга чукулдап калды. Кайрымдуулук иштерин жасагысы келген жарандар күркөнүн ичин бош калтырбай келет. Социалдык дүкөн ачылгандан бери 150 үй бүлө тамак ашына керектүү азык-түлүк алган. Элетте 19 миңден ашуун калк болсо, анын ичинен 850 үй бүлө аз камсыз катары каттоого алынган. Дүкөндүн туруктуу иштеши үчүн жергиликтүү айыл өкмөт казнадан дагы акча каражатын бөлүүгө даяр. Орусту колдон жеңсиз жерден алып ошо колдоп берген үчүн. Биздин идеябыз. Мына мен как аким катары, район жетекчиси катары талаптуу коюп, ошондой мындай тапшырманы бергенбиз. Мондай өткөрөлү деп. Эми мына кийинки землер биздин кийинки районубуздун дагы бир район борбору болгон калкчыс жайгашкан Юсуп айыл өкмөтүнө өтөлү деп пландаштырып атабыз. Мындан да ушундай болгон ушул багытта эле мындан да башка өзгөчөлүктөр болот деп турабыз. Эми эң негизги максаты бул да бизде жүргөн кайрылгер эмес жарандарды, колунда бар жарандарыбызды, сыртта иштеп жүргөн кыз уул азаматтарыбызды колдоосу менен ишке ашыруу да. Ушул болот эң башкысы. Бир да бюджетке оорчулук келтирбестер, бюджеттик каражаттарын жоготсун дегендейчи. Аленаров айылында өлкөдөгү эң уникалдуу аялдамалар курулган. Элеттеги негизги каттамдарга 50 аялдаманын түптөлүшү пландалып, бүгүнкү күндө 25 бүткөн. Аялдамага аба ырайынын көрсөткүчүнө жараша жаңы технологиядагы жылытуучу плиталар орнотулуп, жай кысым бир температурада сактап туруу функциясы дагы бар. Ар бир аялдамага коопсуздук үчүн видео байкоо камералары коюлушу каралып, телефон кубаттоочу жабдыктары дагы бар. Аялдаманын ар биринин баасы 195 миң сомго бааланган. Уникалдуу долбоорду жеке курулуш компаниялары колго алып, акысын жарнамалык тактайчалардан алууга келишим түзүлгөн. Азыркы күндө биз 50 аялдама планлаштырганбыз. Бүгүнкү күндө муну Оштун жолунда 12 штук, Жаңгараван айылыбызга 10 штук, вообще 24 штук бүтүп калды бүгүнкү күнгө. Булар ошол мына өзүңүз көргөн болсоңуз рекламалары бар. Имзо компаниясы,
mana natijный потолок, bizden akva o'shalar reklamasini ilib o'shalardan materiallarini bizga olib kelib biz ustalar jasab o'rnatadi o'sha demorchilar qatori firmalar o'shantib ularga reklamasidan foyda bizdan elga ayol tomonning o'zini bu jiluvlig'i qishda bu ayneklari bilan yozda salqin o'sha ingayli shartlari bilan jasalib жатат hozirgi kunda. Айленаров айылының жергілікті қазынасы 50 миллион сом болса, қошымча қаржылық бұлақтар менен 110 миллионға жеткен. Быйылкы жылы 20 миллион сом жол құруға жұмшалған. Айылдың жалпы көчөлөрүнүн 70%-на толық жаңа асфальт басылып өткөн. Аймақта ири завод жана өндүрүш көп болгондуктан дотациядан чыккан. Социалдык объектилерди куруу жана калк муктаждыгын жоюуда каржылык булактарды издөө көйгөй жаратпайт. Көчмө жыйындын соңунда айылдагы долбоорлорду мындан ары улантуу үчүн кезек салтанат Юсупова айыл өкмөтүнө өткөрүлүп берилди. Абдумалик Базарбаев, Элеман Акбаев, Ош ТВ.